Бишкекте Кыргызстандын 8-чи маалыматтык технологиялар форуму ачылды. Бул жолку форум учурдагы санарип күн тартибин, COVID-19 шартында санариптештирүү багытында чакырыктарды жана чечимдерди, санариптик трансформациянын жаңы стратегияларын жана пандемия учурунда технологиянын өнүгүү тенденцияларын талкуулоого арналган. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов катышып, бүгүнкү күндө мамлекеттик атаандаштык чөйрөнү куруу, социалдык жактан маанилүү жана экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн биргелешкен өнөктөштүктүн ачык жана жеткиликтүү процедуралары аркылуу бизнес үчүн шарттарды түзүүгө даяр экендигин белгиледи. Айта кетсек, бул форум маалыматтык коммуникациялар технологиялар чөйрөсүндөгү ири иш-чара болуп саналат. Кыргызстанда 2010 жылдан бери өткөрүлүп, маалыматтык технологияларды өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү жана жолдорун талкуулоо үчүн чыныгы аянтча катары белгилүү. Цифровизация нашей страны находится под личным контролем уважаемого нашего президента Садыр Нуркожоевича Жапарова. Санарип маселеси мамлекет башчысынын жеке көзөмөлүндө турат. Буга президентке караштуу санарип маселеси боюнча байкоочу кеңештин түзүлүшү далил. Персоналдык маалыматтарды коргоо боюнча агенттик түзүлгөн, социалдык блокко багытталган базалык маалыматтык чөйрө түзүлгөн. Салык жана бажы органдарын санариптик трансформациялоо жана мамлекеттик башкарууга санариптик технологияны киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.